Саламатсыздарбы сүйүктүү менен катталуучуларым, көрөрмандарым жана жаңыдан келген коноктор. Эгерде сиз биринчи жолу бул видеону көрүп аткан болсоңуз, анда сөзсүз каналга катталып коюуну унутпаңыз. Бул каналдан дүйнөнүн 160тан ашуун өлкөсүндө 43 жылдан бери официалдуу, легиалдуу түрдө иштеп келаткан Forever Aloe Vera компаниясынын алоэ гүлүнүн, балдын негизиндеги жасалган табигый эко продукциялары эл аралык деңгээлдеги чоң бизнес мүмкүнчүлүгү жана ошол продукцияларды өздөрү колдонуп, бизнес мүмкүнчүлүгүн колдонуп, жөп жөнөкөй жашоодон бүгүнкү күндө абдан чоң ийгиликтерди жараткан ийгиликтүү бизнесмендердин таржымалдары, тажрыйбалары жөнүндө маалымат угуп турасыздар. Менин аты жөнүм Максат, компаниянын менеджеримин, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге бизнес темасында, башкача айтканда, мындай ушул бизнес мүмкүнчүлүктү сунуштап атканда, деги эле ушул Forever Aloe Vera компаниясынын бардык мүмкүнчүлүктөрүн сунуштап атканда, адамдарда жаралуучу эң негизги эки суроолор болот. Ошол суроолордун жөнүндө мен бир аз маалымат бергим келип атат. Бирок мен ал суроолор жөнүндө маалымат берүүдөн алдын сиздерге дагы бир-эки суроо берип өтөйүн деп атам. Ошол суроолорума сиздер дагы ичиңиздерден ойлонуп көрүңүздөр. Мага жооп берүүнүн кереги жок. Ичиңиздерден чыныгы душаңыздар менен чындыкка тегиле карап туруп, өзүңүздөр жооп берип көрүңүздөр. Биринчи суроом: эгерде сиздин колуңузда бир тандоо болсо, кандай жашамаксыз? Экинчи суроо: сиз бүгүнкү күндө жашап аткан жашооңуз тек кичинекей мезгилиңиздеги кыялыңыздагы жашообу? Өзүңүздүн кыялыңыздагы жашоодо жашап атасызбы бүгүнкү күндө? Эгерде сиз өзүңүздүн кыялыңыздагы жашоодо жашаган эмес болсоңуз, азыркы сиз жасап аткан жумушуңуздун жыйындысы жакынкы 1, 2, 3, 4 жылдын аралыгында сиздин кыялданган жашооңузга алып келе алабы? Мына ушул суроолорго чындыгыңыздар менен, ички дүйнөңүздөр менен өзүңүздөр бир жооп берип көрүңүздөр. А мен болсо бул бизнес мүмкүнчүлүктү жалпы эле Forever Aloe Vera компаниясынын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сунуштаганда көп берилүүчү эки суроо боюнча сөз кылам дедим. Азыр ошол суроолорду жаңыртайын. Биринчи суроо: эмне үчүн бул бизнес менен мен дагы алектенишим керек деген суроо келет. Көпчүлүгүңүздөргө ушул мүмкүнчүлүктү сунуштап атканда көпчүлүгү ушундай суроодо ойлонот. Мага эмне кереги бар? Эмне үчүн мен дагы алектенишим керек деп ойлонот да. Биринчиси: эгерде сиз бир жумушта иштеп аткан болсоңуз, анда ал жумушуңузду токтотуунун кереги жок. Жөн гана кошумча жумуш катары колдоно аласыз, кошумча киреше катары колдоно аласыз. Мен билбейм, сиз азыр мүмкүн пенсионерсиз, мүмкүн гос жумушта иштейсиз, мүмкүн бирөөгө наемный болуп иштеп атасыз, мүмкүн поляда жөн эле дыйкансыз да. Ошол таап аткан кирешеңизге ай сайын дагы бир 30 000, 20 000, 40 000, 50 000 кошумча киреше кирип турса, менимче ал ашыкчалык кылмак эмес. Чынбы? Экинчи: финансылык басым кысым бардыгыбызда бар. Кредит алып аткандар бар, баламдын окуусун төлөшүм керек эле деп аткандар бар, ой телефон ала албай атам деп телефонун даже кредитке алып аткандар бүгүнкү күндө 99% адамдарда. Эмне үчүн? Финансылык басым кысым, наличка акча берип алганга көпчүлүк карапайым адамдарда бүгүнкү күндө каржылары жетишпей атат. Мына ушундай финансылык басымдан, кысымдан кутулууга толук мүмкүн бул бизнести колдонуу менен. Экинчи: өзүбүзгө өзүбүз начальникпиз. Бүгүнкү күндө аябагандай көп адамдар бар, начальниктин көзүн карашат. Мисалы, зарплаталары деле аз эле, бирок ошо начальниктин көзүн карап, өзүнүн эркиндигине өзү ээ эмес. Тойго барсаңыз, же бир өзүңүзгө жаккан нерсени жасагыңыз келгенде, сөзсүз түрдө кимдир бирөөдөн сиз уруксат сурашыңыз керек болот. Даже элементарный эле ала турган болсок, уйкуңузга дагы өзүңүз ээ боло албайсыз. Мисалы, кээ бир күндөрү кыштын күнү жылуу төшөктөн чыккың келбей, ушундай уктагысы келип атканда, будильник чыр этип ойготот адамдарды. Айла жок, жумушка жөнөш керек. А бул бизнесте сиз будильник койбойсуз, биринчи күн дебейсиз, 5-чи күн дебейсиз, каалаган учуруңузда, каалаган жериңизде жасасаңыз болот. Экинчиден деп коем, уже төртүнчүгө келип калдык. Төртүнчүдөн сиз башка элдерге жардам берсеңиз болот. Кантип?
Эгерде сиз бүгүнкү күндө өзүңүз жардам бере албай атсаңыз, анан кантип бирөөлөргө жардам бере аласыз? Чынбы? Мисалы өзүңүз жардам бере албай атасыз дегенде кандай? Өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрө албай жүргөн адамдар бар. Материалдык эмес, моралдык жактан өзүнө өзү жардам бере албай жүргөн адамдар бар. А бул бизнесте биринчи биз өзүбүзгө жардам бергенди үйрөнөбүз. Өзүбүз өсөбүз, өнүгөбүз, материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы өзүбүз ушундай бул тамырларды жайып чыңалып, аябагында өнүгөбүз дагы. Ошол жолду бирөөлөргө көргөзүп отуруу менен аларга дагы жардам бере алат экенбиз. И материалдык жактан дагы, и моралдык жактан дагы, жөнөкөй эле наставник болуп, жол көргөзүп, өзүбүз кайталаган нерселерди үйрөтүп отуруп дагы эң сонун жардамдарды бере алат экенбиз. Андан кийин бешинчиси, жашоо стилиңизди өзгөртсөңүз болот. Бүгүнкү күндө сиз колдонуп аткан жумуш менен, жана эле айтып өттүм, өзүңүздүн жашоо стилиңизди өзгөртсөңүз болобу? 2 жылда, 3 жылда, 4 жылда. А бул бизнесте 3 жыл, 4 жыл аралыгында өзүнүн жашоо стилин 180 градуска өзгөрткөн, жөнөкөй үйдө 5 баланы багып отуруп эле кошо жасап жашоо стилин өзгөрткөндөр бар. Турмушка чыга элек адамдардын дагы жашоо стилин өзгөрткөндөрү бар. Аябагандай көп карыз менен келип, көп бизнестерде жүрүп келип деле эч нерсеге жетпей жүрүп, ушул бизнеске келип 2-3 жылдын аралыгында жашоосун 180 градуска өзгөрткөндөр бар. Алар боюнча дагы эгерде ишене албай аткан болсоңуз, менин телефон номериме байланышсаңыз, мен бардыгын сиздерге факты түрүндө көргөзүп бере аламын. Менин артымдагы сүрөттөрдү деле көрсөңүздөр болот. Бир канча адамдар чектери менен түшүп атат, Эми экинчи суроодун негизинде сөз кылалы. Экинчи суроо кандай? Эмне үчүн бул идеалдуу бизнес дешет көпчүлүгү? Эмне үчүн идеалдуу бизнес? Базардан деле бир нерсе алсам болот. Бүгүнкү күндө сет ойлор толтура. Эмне үчүн силердики идеалдуу деп суроо беришет да. Биринчиден, өтө аз чыгашым менен баштайсыздар. Бул бизнеске салттуу бизнестегидей бир 500 миң, мисалы, миллион акча салуунун кереги жок. Өтө жөнөкөй, кичинекей өзүңүздөргө эмне керек болсо ошону алып туруп бизнес баштайсыздар. Экинчиден, банкрот болом деп ойлобойсуздар. Мына пандемия учурунда канча деген чоң бизнестер жабылып, банкрот болуп, аягында кыйналып жаткан учурлар, А биздин бизнесте, Forever Aloe Vera бизнесинде, Кыргызстанда именно товар оборот 43%га чейин өстү. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде сиздер эч кандай банкрот болом деп ойлобойсуздар. Эмнеге десеңиздер, өзүңүздөргө гана керек нерсени алдыңыздар. Зубный паста каждый день сиздер башка бир жерлерден алып колдоносуздар. Ошол эле нерсени сиздердин магазиниңиздер өзгөрөт. Мен билбейм сиздер кандай магазинден аласыздар. Ошо магазиниңиздерди өзгөртүп эле Forever Aloe Vera компаниясынан алып тиш жууп баштайсыздар. Менимче зубный паста алыш үчүн кредит албайсыздар. Менимче сабын колдонуш үчүн кредит алыштын кереги жок. Каждый день өзүңүздөргө керектелүүчү каражаттар, идиш жуучу каражат күндө колдонуп атасыз, болгону сиздин магазиниңиз өзгөрөт. Андан сиз банкрот болбойсуз. Эч кандай банкрот болуу коркунучу жок. Көрдүңүзбү? Магазиниңизди өзгөрттүңүз, колдонуп баштадыңыз, сизге жакканы тууралуу адамдарга бөлүшүп баштадыңыз. Колдонуп баштадыңыз, сизге жакканы тууралуу бул продукциялардын экологиялык тазалыгы, ден соолукка тийгизген пайдалуулугу, ден соолуктун алдын алуу жаатындагы эң сонун мааниси жөнүндө жакындарыңызга бөлүшүп отуруп эле аларга бир эмес 2 жактан жардам кылган болосуз. Аларга биринчи экологиялык таза буюм колдонууну үйрөтүп атасыз. Аларды ар кандай химкаттардан чыгарып, бренд продукцияларды колдонууну үйрөтүп атасыз. Экинчиден сизге дагы киреше түшүп атат. Көрдүңүзбү? Сиз склад үйбөйсүз. Сиз үчүн компаниянын өзүнүн склады бар. Жеткирип берүү, бардыгы компания даяр жолго койгон система. Сизде эч кандай банкрот болууга негиз жок. Көрдүңүзбү? Үчүнчү артыкчылыгы, продукциялар уникалдуу. Анан дагы ассортимент көп. 300гө жакын продукциянын түрү бар. Уникалдуулугуну бир берген зубный пастаны бирөөгө сиз берсеңиз, ал адам дайымкыга сиздин колдонуучуңуз болот. Эмнеге десеңиз, продукциялардын сапаты ушунчалык жогорку сапатта. Аны кандай гана киши болбосун байкайт, билет жана сүйүп калат. Уялбай бересиз, бетиңиз кызарбай бересиз. Химиялык эч кандай красителдер камтылбайт биздин продукциялардын бардыгында тең. Ар кандай зыяндуу заттар курамында жок. Сиз 100% табигый бренд продукция бересиз.
Көрдүңүзбү, уникалдуу. Алоэнин негизи эле 1000 жылдан бери, миңдеген жылдар бою аттары бар, Живой доктор деп, ыйык китептерде алоэлер боюнча жазылган, Көрдүңүзбү, алоэ деген ат өзү бизнестин жарымын иштейт. Бул организмге киргенде өзү ушунчалык клеткалык деңгээлде иштеп баштайт. Эң сонун продукция. Ушул компаниянын негиздөөчүсү Рексмон деген, ал азыр дагы тирүү, Америкада 90 жаштан может өтүп калды. Ал киши айтат экен, продукцияны бир жолу саткың келсе, жакшы упаковка кылып койсоң жетишет экен. А бир канча жолу саткың келсе, анда ичиндеги сапатын мыкты кылыш керек. Дүйнөдө эң жакшы эч качан экөө болбойт, бирөө гана болот. Мен ошону чыгарам дейт. Мына ушундай нерселерди чыгарат. Сиз бирөөлөргө бул продукцияларды айтуу менен аны канча деген химкаттан, канча деген жаман нерседен чыгарасыз, кандай гана уникалдуу продукцияны колуна салып берген болосуз. Көрдүңүзбү? Экинчиден жана айтып өттүм, ассортимент дагы көп дедим. Ассортимент көп жерде сода дагы көп болот. Эмнеге десеңиздер, мисалы, өзүңүз эле ойлоп көрүңүз, бир жерде бир мешок картошка турсун, бир мешок пияз турсун. Ошонун эле жанында продуктунун баардык түрү турсун. Макарон, күрүч, сабиз, пияз, помидор, огурцы баардыгы турсун. Сиз кайсынысына барасыз? Выбор көп жерге барасыз, чынбы? А бул жерде дагы выбор көп, сиздин бизнесиңиз жакшы жүрөт. Үчүнчү деп коем, уже төртүнчүгө келип калдык. Бул бизнестин дагы бир идеалдуулугу, артыкчылыгы, кайсыдыр бир убакытка чейин сиз өзүңүз иштейсиз, өзүңүз сыяктуу грамотно иштеген адамдарды тарбиялап өстүрүп, даяр системага салып коесуз. Системага. Аларды көп кирешелерди тапканга, ушул продукцияларды колдонгонго чогулуп жүрүп үйрөтөбүз да баардыгыбыз. Биринчи сиз өзүңүз үйрөндүңүз, эми өзүңүз сыяктуу адамдарды өстүрүп, үйрөтүп, тарбиялап койсоңуз, бул бизнес сизден көз карандысыз иштеп баштайт. Сизден көз карандысыз иштеп баштайт. Бүгүнкү күндө аябай чоң акчаларын салып алып, 20 жылдан бери контейнерде отурган бар. Контейнердин өзү бары ачпаса, бизнес иштебейт. Аябай чоң акчаларда салып, стоматология, сулуулук салондорун, дагы башка бизнестерди ачкандар бар. Өзү бары ачпаса, ал жерден киреше кирбейт. А бул бизнестин жакшы жери, сиз колдоносуз, колдонуучуларды үйрөтүп туруп, магазинди көргөзүп койдуңуз, офисти көргөзүп койдуңуз, барып сиздин колдонуучуңуз офистен ала берет, мейли ал Россиядан болсун, мейли ал Казакстанда болсун да, сиз жакшылап информацияны берип туруп, офисти көргөзүп коесуз, ошол жерден барып ала берет, сиздин бизнес сизден көз карандысыз жүрөт. Жакшылап адамдарды үйрөтүп туруп, бизнесин колуна карматасыз, үйрөтөсүз. Ал может бут Россиядан курат, ал может бут Оштон курат, мүмкүн Бишкектен курат, мүмкүн Ысык көлдөн курат. Айырмасы жок. Сиздин бизнесиңиз ар кайсы тараптан кетет. Бешинчи артыкчылыгы идеалдуу. Эмне үчүн идеалдуу экендигинин бешинчиси, канча киреше кааласаңыз таба аласыз. Өзүңүздү канчага бааласаңыз, бул жактан Forever компаниясы төлөйт сиздин иштегениңизге жараша. Эгер көп акча тапкыңыз келеби, анда көбүрөөк адамдарга айтып иштеп баштаңыз. Көбүрөөк адамдарга ушул жакшы нерселерди бөлүшө бериңиз. Сизге төлөйт. Мисалы, гос жумушта, мисалы, көп наемный болуп иштеп жүргөн адамдар жакшы билишет, сиздердики чектелүү. Мисалга ала турган болсок, сизге бөлүнүп 8 саат берилди, бирок сиз кайсыдыр бир жумушуңуз бүтпөй калып 10 саат отурдуңуз. Сен бүгүн 10 саат отуруп койдуң деп төлөбөйт. А бул бизнесте сиз канчалык көп жумуш жасасаңыз, ошончолук көп кирешелер таба аласыз. Чеги жок киреше тапсаңыз болот. Кыргызстандын эле өзүндө бүгүнкү күндө 5-6 миң сомдон баштап айына $10.000 жогору киреше тапкандар бар. А сиз ким болосуз? Ал сизден гана көз каранды. Көрдүңүздөрбү? Мен санап өттүм. Биринчиси, эмне үчүн бул бизнес менен сиз дагы алектенишиңиз керек? Эмне үчүн бул идеалдуу бизнес? 2 суроого тең жооп бердим деп ойлоймун. Эгерде сиздерди мен айткан сунуштар кызыктырып аткан болсо, анда WhatsAppка кайрылыңыз сөзсүз түрдө 0772 40 86 84. Каналга катталыңыз, бөлүшүңүз. Бул жакшы мүмкүнчүлүктөрдү сиздин жакындарыңыз же болбосо сиз аркылуу кимдир бирөө угуп, чындап жашоосун өзгөртсө, сизге өмүр бою ыраазы болот. Ушул мен бүгүн ушул 2 суроонун
сиздерден көп берилүүчү эки суроого бир аз болсо да жооп бердим деп ойлоймун. Бирок сиздер менин суроолорумду унутпаңыздар. Кайра өзүңүздөргө берип көрүңүздөр. Эгерде өзүңүздөр ошол суроого жооп таба албай аткан болсоңуздар, анда бул мүмкүнчүлүктү колдонуңуздар дагы ошол сиздерди кыйнаган суроонун жообун таап, өзүңүздөрдүн кыялыңыздар дагы жашоодо түзүңүздөр. Саламатта болуңуздар.